Руслан акын тартуулайт. Ne oldu? Ha. Атамын счетуна сен окууга калган акчасы бар экен. Ой, ата. Маанилүү бир нерсе десе. Ошо сен мектебиң маанилүү да. Кызыксың го сен. Амир сен барып мороженое жеп келбейсиңби? Май. Жок, жебейм. Тур анда мага алып кел. Бол, көрүп атсың мен ошо айтам. Эмне айтып салдың? Кичинекей баланы. Жөн эле ачык эле айтып койбойт белең. Апам биз менен сүрүшкүсү келбей калсачы. Амир чыдабайт го. Анда эмнеге атаңарга акча салып жүрдү? Билбейм. Ойлонуп көрөйүнчү. Мен кеттим, Амирдин окуусун төлөп келем. Мороженое алып келсе, холодильникке салып койсунчу. Мага эле берип койсун. Жегим келип кетти. Макул. Эмнеге сомду өчүрүп салдың? Бул жерде 80 миң жетеби? Жетпейт. Бирок канча болсо ошончо мен баштай берели. Апаң жөнүндө ойлондуңбу? Сагынбай экен, телефондон карап көрчү. Балким экөө жазышкандыр. Кошуу 39 деп жазып көрсөң. Не ал? Бул Италиянын шарттуу номеру. 39 поиск. Жок, чыккан жок. Жарык Франчески. Мен бир нерсе таптым окшойт. Апаң ушулбу? Атай, кандайсың? Айтынук. Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Сен да иштейсиңби? Ооба, эмне мынча таң калдың? Сендей кыздын иштеп атканын биринчи жолу көрүп атам. Кафени ачтыңбы? Жок, кайда. Ремонтты эми баштадык. А дизайнер ким? Кайда дизайнер? Сен бул жакта күнүгө иштеп атасыңбы? Дем алыш күндөрү окуудан бош учурда. Мен өзүм проектим акча чогултуп атам. Мейли, давай,
Чыгып аке. Ой, Жыргалып аке. Тура эмес иш кылып турупчу. Ушундай аталыштагы иш баштасаң туура элеби? Табышмак кылбай. Түз эле айтып жүрсүң? Эми кыскасы бир кыз бар. Анын мамилеси мага жакшы да. Анан ал кызды сүйүп калдым деп кой. Жок. Ал кыздын деген бир үмүтү бар. Менин деле үмүтүм бар. Ал университетке тапшыргысы келет. Анан ал кызыңдын окуу жайынын акчасын төлөгүң барбы? Ой, жок. Тетик Америкада университетке кайдан акча табам мен? Эми сөзүм бөлбөй аяғына чейин уксасым. Анан сен айландырып тетик жет атасынан бери баштабай. Кичине түзүрөөк айтпайсыңбы? Тогатер жери мен ал кызга карызмын. Эми карыз деле эмесмин. Мен анын фотоаппаратын алып ломбардка тыгып алгам. Ошону чыгарыш керек. Кыйраттың. Кандай тыксаң, ошондой алып чыгып беришиң керек. Ал кыздын үмүтүн үзгүм келбейт. Ал проект жасап Америкага университетке тапшырыш керек. Бирок ал үчүн фотоаппарат керек. Мени эмне карайсың? Биздеги акчаны кафенин ишин жасалгалоого кетиребиз. Эми сиз катып койгон акчаларыңыз чыгып калат эле го. Машина алып сатып, наркы берки движение кылып. Биринчиден машина эмес, уна. Экинчиден движение дегенди токтотчу. Аракетиңди. Ооба, менин аракетим күчтүү. Мен балапанга окшоп оозду ачып отурбайм, качан бирөө келип мага жардам берет деп. Үчүнчүдөн, мен дайыма эсеп кысап менен жүрүп көнүп калгам. Алган айлыгымды айдын аягына чейин ченеп жеткизип. Жумуштан айдалып кеткенден бери менде азыр айлык жок. Алло? Атай, біреулер келіп үйді босатқалы жатат. Эмне? Мына үйдүн ээси Сагын Бердибеков. Мына ошол адам келишимге кол койгон. Силер кредитиңерди убагында төлөбөй койдуңар. Биринчи кредитти бизден алган, экинчи кредитти болсо жакында эле башка банктан алыптыр. Үй залогдо мына. Мындай эскертүүсү жок кылганыңар болбойт да эке. Иним, сага дагы жол кыргызча кайталайбыз. Биз чалдык Төлөгөн Бердибеков деген кишиге. Ал айтты, эмне кылсаңар ошол кыла деп. Каласаңар сотко кайрысаңар болот. Мына, соттун өкүлү. Ал киши эч нерсени чечпейт. Бул биздин үйүбүз. Силердин айыңардан биз жумуштан айрылгыбыз келбейт. Жигит, могу замокты сындырып кире турган болсоңор үйгө штраф жазылат, туктаңарбы? Анан чалла тиги Төлөгөн байкеңерге же туугандарыңардын үйүнө баргыла. Бул проекттин бюджети 100 000 сом болот экен. Серьезно? Ушул проектке 100 000 сом коротосуңбу? Ёлки-палки сен. Кыйын устроойсуң. Молодец. Рахмат. Чынын айтсам, Берлинге баргам, Токиого, Сингапурга. Анан ошол шаарларды көрүп, биздин шаарларыбызды дагы ушундай кылып өнүктүргүм келет да. О, чын. Мен эч жак барган эмесмин, бирок мен дагы сага окшоп Кыргызстанды кооздогум келет. Анан ушул жерден баштасамбы деп ойлоп аткам. Экөөбүздүн кыябыбыз бир экен да. Классташтарга Кыргызстанды өнүктүрөм десең күлө беришет. Мени бир келесүү деп ойлойт окшойт. Бул жерден сен жалгыз эмессиң.
Мен да келесоо командасына кошо албайсыңбы? Андай болсо бүгүн кечинде бир жакка барып отуруп келбейлиби? Мен как раз бир сонун жерди билем. Там сушняк ичип дегендей. Жок, туура эмес болуп калат го. Жумушту баштай эле эс алган. Ооба. Эме менде бир суроо бар да. Сол же меф дегенде чогуу кылып көрбөйлүбү? Рахат, сен эмне эле атканын өзүң түшүнүп атасыңбы? Тамаша, жама серьезно болуп алдың го. Мен тамаша катары эле айткам, азыр как раз синтетика деген мода болуп атпайбы? Анан ошондой кыздардын эмесиңби деп текшерейин деп аткам. Сен мени текшергенге кандай акың бар? Болду эми, эчтенби. Туура эмес сөз айтып алдым. Тарынба, Атай, Амир. Кемедегилердин жаны бир дейт. Мен өзүм үйүмө эле жашагым келди. Сен өзүң үйүңдө жашайсың буюрса. Азыр биз кафени баштап алалы. Атай, бияқта эмне отурасың? Отуруп турайынчы ушул жерде. Жакшылап ойлонуп көрдүм мен. Насый алам. Эмне аласыз? Кредит алам дейм. Биздин тест атымга. Сагын байке өз үйүн коюп насый алса, мен да сенин өнөктөшүң катары өз үйүмдү күрөөгө коеюн деп атам. Бирок бир шарты бар. Эртерээк кафени ачып, жанталашып иштебесек, үчөөбүз тең даана талаада калабыз. Бас биякта отурбой үйгө кир. Жыргал эке, мен ушул жака эле жатып албаймынбы? Апый, сен эшикке жаткызып коюп, өзүм кантип үйгө кирип жатып алам? Атай, тургула, ишти баштайлы. Амир,
Dur. Төшөктөрдү жыйна. Мен тамак жасайм. Кел жардам берейинби? Жок, мен өзүм эле. Негизи кыргыздардын кечээки тамагы бүгүнкү таң тамак дейт. Сен атайын таң тамак жасаган турбайсыңбы? Таң тамақ деген не Жыргал аке? Жемне таң алып жеген тамақ бы? Таң тамак деген завтрак. Завтракты ошентип которуп койгон. Жыргал аке. Эми таарынмаңыз, бирок тиги банктан сизге эмекенсиз деп акча бербей коюшпайбы? Эмне деп? Ну эми инвалид депчи. Инвалид эмес. Майып. Майып болсом эмне болуптур? Майып болсом эмне болуптур? Сиз мени ойлоп атат окшойсуз, мунун мүмкүнчүлүгү чектелген деп. Жок, болгону менде майыптыгым гана бар. Болбосо кадимки башка адамдарга окшоп эле иштеп жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Баке, кайсы жакта иштейсиз? Мен америкалык ишканада телечи болуп иштедим. Мына бул жерде бардык келишимдер бар, айлык маянасы да жазылган да. Сиз англисче жакшы билесизби? Yes, I do. What about you? Жок, түшүнгөн жокмун. Аябай үйрөнгүм келет. Бирок 30га чыгып калдым. Кеч болуп калды. 30га чыгып калдым, кеч болуп калды. Ай, биз ушул эмнели кыргыздар эрте карый беребиз? Мен мисалы мына 33 жашымда үйрөндүм. 2 жылда оңой эле үйрөнүп алат экенсиң англисчени. Азыр эмнеге иштеп алдыңыз? Жумуштан мен өзүм кетип калдым. Монтип насыя алып, кафе ачып, элдерге жакшы, адал тамак тартуулайлы деген ниетибиз бар. Так, Беке, кредитти канча суммага алайын деп атасыңар? 344 000 сом. Жыргал аке. Биротолуп эле 350 000 сом ала бербейлиби? Запас менен. Жок ай, болбойт. Насыя алгандан кийин сен насыяга эмес, алсак иштегендей болуш керек. Жөн эле бекер акчадай көрө бербечи. 344 000. Так, Беке, документтериңер туура экен. Бирок ушул сумманы банк бериш үчүн биздин оценщик үйүңөрдү көрүп, баасын чыгарат. Анан ушул акчаны биз бере алабызбы, же бере албайбызбы, ошондо билинет. 344 000 сом азыр үй эмес, кепе келбейт го? Эми бүт эле банкта ушундай процедура, Беке. Бул жөн эле галочка үчүн. Өткөнгү дозалардын акчасы кана? Братан, өзүң айтпадың белең, байгыздарды отургуз деп. Ким ал? Бир кыз бар, бир кызыктай кыз. Вообще мажорка деп кой, бирок жүдөп новостройкада жүрөт. Үйүн көрсөң челюсть түшөт. Ата энеси чет жакта, өзү бул жерде. Эмне? Ал кыздың жалгыз 5 пакетти турдуруп койду. Ооба, братан, конкретно отурду. Биринчи көргөндө эле сразу депти. Крыша астайды. Жакында үйүндө эмне болсо баарын алып чыгат доза үчүн. Красавчик. Гел ал.
рахмат братан. Аппетит жок. Кіргелші. Братан. Сен деле түгіл жылайсың ба? Я? Же өзіңді ұрдырып атасың ба? Жок, жок. Я? Жок. Егерде өзің отырған болсаң, тіреуле көм салам, ұқтың бу? Тарчоктордың керегі жоқ маған. Мені қара, 2 күн уақыт берем, қалған дозаның ақшасын алып келесің. Алып келесің жиліктейм, ұқтың бу? Ұқтың бу дейм? О, братан. Жана қызыңа айтасың, төлеп баштасын ақшасын, түшіндің бі? Халяваны тоқтатма. Тур давай. Алло, да, шеф? Как ваши дела? Да, все прекрасно. Кайсар, мне нужно, чтобы ты перевел все поступления в биткоины и перевел на 4-й счет. Да, будет сделано. Что-нибудь еще? Да, пока все. Келдің бе? На, алып келдім. Ти цехтегі клиенттердікі. Кредит алдыңыз ба? Жоқ ай, баяғы апаң салып жүрген ақшадан кішіне қалған. Сен өткенде тура нәрсені айттың. Егерде ишің берекелүү болушун қаласаң, жаман нәрседен баштаба. Ошон үчүн алдағы ақшаны алып, баяғы қызың фотоаппаратын қайра алып бер. Фотоаппарат емес, сурет аппарат. Жоқ, дос, қайдан? Ал фотоаппарат тапшырған бала өзі алып шығып кеткен қайра. Блин, дос, вообще бош ойтам. Заказдар көп, жұмыш толтыра. Мақұл, айтуныктың фотоаппараты қақта? Сен ломбардтан алып кеткен тұрбайсың. Мына қойып қалбады, аппақ болып. Жақпайды тауы. Біздікі кафе емес, орқанада еле оқылды ғой. Жоғай жақшылы, дұрыс. Мен түшімде деген қоз болчу. Жашыл, сары түсте болып. Жашыл сары түсте эмне кыласың? Же, дизайнер чакырбайлы? Ага деген акча жок. Эң негизгиси биздин тамактарыбыз даамдуу болуш керек да. Даамдуу эле жасайсың да. Колдон келсинче. Баса аны коюп, тиги кызыңдын сүрөт аппаратын чыгарып бердиңби? Ошону рас эле эсептедиңизби? Мен бир жакка алып келе коеюнчу. Алло, Айтунук, кандайсың? Жакшы, рахмат. Тиги Рахат фотикти алып келип бердиби сага? Ооба, берген. Анда жолсак болобу азыр? Макул. Настройка жакка келе бер. Хорошо. Менин атым Амир. Мен 10 жаштамын. Мен азыр апамды издеп жүрөм. Мага жардам бергилечи. Амир, сен не деле атасың? Апам көрсө уялат го. Мен шылым кылып элге чайыптыр деп. Анан эмнени дейт? Сен эч нерсе деп айтпайлы кой. Тартпайлы койчу мындай видеону. Мен өзүм башка бир нерсе ойлонуштурам, Андан көрүпчү Жыргалбайке барып жардам берип турчу.
О, Айтнук, кандайсың? Жакшы. Проекттің бүттің бе? Ооба, азыр көрсөтөм. Вау, сом болуп тур, Кой тур, бул жана заставка. О, билем. Мына проект. Ох, ничего себе. Эй, вообще сом болуп тур. Рахмат. Асага эмнеси жагып атат? Мындай в общем, баары эле сом болуп тур. Так, биринчиден тегерек четине мындай элементтерди коюп чыгабыз. Судан ичесиңби? О, рахмат. Анан бул жер өзгөчө бир магнит болуп калат да. Баары ушул жака келип, жолугуп, кабарлашып. Давай, сен элиң үчүн. Чоң рахмат сага, Рахат. Сенде чын жүрөктөн жардам берген адамдар көп болсо. Кандайсыңар? О, Атай. Кандайсың? Ушул жерге ирети менен отуруштарды коебуз. Алардын чекелерине таштанды челектерин. Ортосунда ойлогом шахмат койсомбу деп. Анда ойлоном го. Жакшы экен. Ушул жерге жарашчудай. Мунун баарын жасаш кымбатпы? 100 000 сом. Бирок азыныраак кылса болот, колдо болгон оокаттар менен. Бул проектти чын эле өзүң жаздыңбы? Ооба. Мен сенден негизи жардам сурайын дегем. Биздин кафени да кооздоп берчи. Жыргал байке экөөбүздүн башыбыз жетпей жатат. Анчалык кооз болбой эле. Биз кичине акчасын деле төлөп беребиз. Жакында кредит тиет. Макул. Официант болуп иштегенден көрө силер менен иштеген соң болмок. Бирок чын айтканда официант болуп иштеген жаман экен. Атамдай болгон кишилер уят сөздөрдү айтып, тийишип тажатышты. Апайса торт болуп калыптыр го. Мен чоң энеме музейге барам деп убада берип койгон элем. Кафеге келесиң да, Жыргал байке болуп чогуу сүйлөшөбүз. Ооба, тием. Дагы сүйлөшөбүз. Рахат сага, рахмат. Макул, жашагыла. Суусун унпа. Бул меники. Кафеге келсең болот досум. Жыргал байке менен баарын сүйлөшүп койдум. Буюрса чогуу иштесек, өзүңдүн доляң болот. Кафеге кирсем, мага сразу төлөп бермек белең. Эми азыр төлөп бербесем дагы, кийин төлөп баштайм. Чогуу бутка турабыз. Кафе деп жаным кыйналгым келген жок. Кыйналсак бир 2 жыл кыйналабыз. Кийин бутка турганыбызда ошол кыйналганыбыз унутулуп калат. Эй, так эле баш мурдат. Сен да кайра башты уртасың дей. Агыр күндөрү чалсам, же албайсың, же трубканы таштап саласың. Баары жакшы элеби? Катуу иштеп атам. Серьезный движениялар бар. Жөн айтсаң? Не болду? Настроение жок. Бир нерсе айтсам, эчкимге айтпайсың ба? Жок. Эркекче. О, амый. Мен Айтнукту жактырып калдым. Нормально сүйлөшөйүн десем, сен келип мешайт этип атасың. Ой, ё-моё. Сен баягы синтетикаңды кайра баштаганбы десем? Эмне кылып мешайт этип атам? Билбейм. Тишке эт такалгандан кийин мешайт этип атасың. Ооба. Бирок Айтунук жакшы кыз. Ошо досум. Ошону айтып алып айткам. Жумуштардан мындай 1-2 фонд чыгып кетти. Карызга отуп кеттим. İyi basa. Айтунуктун фотоаппаратын мен чыгармакмын ломбардтан. Көрсө сен чыгарган турбайсыңбы? Мына сага 30 000. Караның азар, мен ардайым. Карегин кайгы баспай, күлүп турсаң айдайым.
кетипсен кучак жайып кара жан канча жашка чыкса да Амир, көрдүңбү? Алдыгы бала сабагын жакшы окуп, апасын тапты. Ошон үчүн элебай эртерээк барып жат. Эртең сабагыңа барасың. Мен видео тарттым. Пабликтерге киргизгенге акча сурайт экен. 1 іздеп берчи. Мен айттым эле го. Уят болобуз деп. Апабыз көрсө жаман болбойбу? Зато аябай шум болуп, баары жазып чыкканда апам табылат да. Макул. Мага 1 жума берчи, Эгер апамды издеп таппасам, калаган пабликтериңе саласың. Макул? Чын элеби? Ооба. Давай. Эртерээк барып жат. Конкурска даярданып жатканым эле. Балаларга жеткирип бергиле. Братан, айттым элем клиенттериң бышырып берем деп. Ма, илиңди го мажориктер, ёлки-палки. Красавчик. Уважуха. Чё там, братан? Дагы груз бересиңби? Берсеңчи, мунусу адуш эле көп эле бербейсиңби? Клиенттер толтур. Сен айткандай эле каныңды жутуп ичип салышат экен. Ё-май. Братишка, келип отурчу, шашпай. Кел ал. Жо, братан, чучук-мучук не моя тема. Баягы суук болуп кеткен, братан, же кондер катып иштеп атабы? Бери карачы. Бери келчи. Братан. Братан. Тарчок. Не болуп кетти? Мен сага эскерттим беле. Братан. Çok bile. Баягы ушул Атай Тонук дизайнер болчудай. Бизден көп деле акча албайт. Көп деле албайт дегениң кандай? Бизде азыр 1 тиын да акча жок. Шуну атасыңбы? Жыргал байке, элдер кафеге киргенде сонун жакшы атмосферада отурбаса болбойт да. Атай, азыр биз мунун ичин жасатканга акча кетирбешибиз керек. Акча жетпейт, жок. Түшүнсөң өзүң? Ойлонсоң? Жыргалбайке, атай. Менде азыр карап туруп мындай сунуштар келди да. Айтунук, токтосоң, сабыр кылып турсаң. Негизи атай сага айтам деп айтпай алган окшойт да. Биз бул жактын ичине акча каражат караган эмеспиз. Анчалык бизде акча жок. Анан сенин айлык акыңды дагы чыгарып бере албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн убара болбо, Макул. Эч нерсе эмес. Бирок менде бир сунуш бар. Эмне сунуш? Мен силердин кафеңерди коздогонго жардам берем. А силер менин проекттим ишке ашырганына жардам бересиңер. Кыргызда жакшы сөз бар. Ашар деген. Эгерде бири-бирибизге ашар жол менен жардам бере турган болсок, мен макулмун. Анан бир нерсени эсиңерге түйүп алгыла.
проект эмес, кыргызчасы долбоор болот. Таанышканыма кубанычтамын. Бул жакы жерди дагы кооздоп берейин. Кийинчерээк мен жок өзүңө жасап аласыңар. Макул. Сага чоң рахмат. Сен кайкарасың? Узатып коеюңбу? А биз Рахат экөөбүз материалдарды издемекпиз. Калсаң жүрчү, жол кеттик. Рахат болсо мен тим эле коеюн анда. Жок Рахат андай иштерди кыйын билет деген да. Макул. Жакшы калыңыз. Макул, мейли. Алло. Саламатчылык, арыбаңыз. Жарайт. Макул, күтөм. Эртең банктан баалоочулар келет экен менин үйүмө. Не карайсың? Оценщик. Анда үйүңүздү барып жыйнап тазалап койбойлу. Кредитти көбүрөөк беришsin. Менин үйүм таптаза. Сиздин үйүңүздөн бая күнү көп желелерди көргөм. Сиз өзүңүз байкай алган окшойсуз. Бирок сен туура айтасың. Бизге азыр көп акча керек. Айтунук менен да кол алышып койдук. Карап турчу, Амир. Биз кайка? Жыргал байкенин үйүн тазалайбыз. Билесизби? Баягыда мен милиция кырмап кетпеди эле? Ошол жакта бир эжеден сурагам. Апам тап бергиле деп. Барып көрөлүбү? Амир, азыр эмес. Жыргал байке кредит алып, эртерээк кафени ачыш керек. Көрүп атсың, өзүбүздүн үйүбүзгө терезеден кирип чыгып атабыз. Анда сен барбасаң мен өзүм барам. Бара бер. Сен кайра приютка алып кетишсиң. Амир. Баягы эжеге барбай эле коелучу. Баягыда араң качып кутулдук го. Жүрүп кеттик. Жыргал аке, тетиги жылдыздардын папасы, мамасы барбы? Балким. Алар да бизге окшош. Тетиги биз көрүп турган жылдыздар азыр бизден алда канча алыс турат. Бирок алардын кээ бирлери убагында жок болуп кеткен болушу мүмкүн. Алар асманда жок болсо, кантип жанып турмак эле? Эң кызыгы ушунда. Ошол биз көрүп турган жылдыздар бизге жеткенче миллиондогон жылдар өтөт да. Балким ошо жоголуп кеткен жылдыздардын жарыгын азыр биз көрүп отурабыз. Ошон үчүн жылдыздар адамдарга окшош. Биз бул дүйнөдө кылган иш-аракеттерибиз менен, окуяларыбыз менен бизге замандаш адамдардын жүрөгүндө жылдыздай болуп жанып турат экенбиз да. Жыргал байке. Сиз машиналар менен иштеп жүргөндө айына канча тапчыңыз эле? Мен тетиги философияны айтып атсам, байкең эмнени баштап атат? Эми айтсаңыз? Мен айына эмес, күнүнө $100 $400 чейин тапчумун. Ого. Ошондо ойлочу экенмин мен, акча такыр түгөнбөйт го деп. Дайыма эле ушундай жашоо болот го деп. Көрсө, жашоо деген андай эмес экен да. Эмне болуп түгөнүп калды анан? Досум экөөбүз Грузиядан унаа ташып иштечүбүз.
эми жол алыс, кадимкидей чарчайсың да. Бир күнү келатып, жакын жерде жатакана жок, же бир жата турган жерибиз жок, айла жок. Талаада уктап эс алышка туура келди. Анан досум уктап калды. Мен болсо унаанын ичинде кысылып жата алган жокмун. Бир көрпөчө таап чыктым дагы сыртка чыгып жаткам уктап. Досум ойгонуп, мени көрбөй эле эки бутун бырчалап тебелеп кеткен. Доктор айтты, баспай каласың болду деп. Мен ошондо аябай корктум. Өзүмдү таштап, чөгүп да кеттим. Ошол кезде акча көп таап турганда жанымда Небир деген достор, жигиттер, кыздар жүрдү. Кийин кырсыктагандан кийин алардын бири жок. Ара досуңузчу? Ал досум да жок болду да. Эми акча таппаса, же бутуң баспаса, мендей майып достун кимге кереги бар? Ошондон кийин ойлондум. Кой, өзүмдү колго алып, эч кимдин көзүн карабай, аракет кылып иштешим керек деп. Адамдар жарк этип бир жанат экенбиз дагы, бир күнү өчүп калат экенбиз. Ошон үчүн бул жашоодо жашаганга умтулушубуз керек экен да. Жокко. Чөкпөй, барга көппөй. Сизге неге жыкы деп айтса жаман көрөсүз? Жигиттер, жаткыла. Эртең иш көп бизде. Апа, келдиңизби? Амир, жиналып әке! Базар! Ей құдай сақтап! Су алып кел, шақаға, су шаш! Тоқта! Жалбырттап баратты, қашыш керек! Амир, бол! Амир, кейін қаш бол! Амир, бол деді! Амир, кен тауы! Амир, қаласқа қала! Тоқта, Амир! Амир, бері тұршы! Атай, қаяққа ортасың! Атай! Авайлашы, артқа қай! Амир, нар кетші! Қаш, тұр! Атай! Салам достор, силер менен Шамшер. Бизди колдоп, жакшы көрүп жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз аябай аракет кылдык. Эгер кийинки серияларды күтпөй дароо көргүңүздөр келсе, анда биздин атайын Азо стриминг тиркемесин жүктөп көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары дагы көптөгөн кино тасмаларыбызды тартып алайбыз. Шилтеме ылдый жакта.